Бизде Маек Ысык-Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Болот агай менен сиз болмокчу. Болот агай, саламатсызбы? Биринчиден, саламатсызбы. Бизде жалпы Кыздар Федерациясынын атынан жана өзүм атыман бир нече суроолор бар эле. Ошол аталар кыздарды колдойбуз уюмунун негиздөөчүсүнүн бири катары башында кандай максат койдуңуз эле жана ал максаттар кандайча ишке ашырылып жатат? Жакшы болот. Негизи өзү бул кыймыл жөнүндө биз ошо улуттук кыздар федерацияларынын иш чараларына барып жүрүп, ал жерде активдүү биздин агайыбыз Мырзабай агайдын негизги демилгеси менен ошо аталар кыздарды колдойлу, кыймылын түзсөк деген бир идея айтылган, ой пикир айтылып, анан ошентип отуруп эле агайлар чогулуп отуруп эле келгиле ушундай кыймыл түзөлүк. Анан мен дагы өзүм ошо кыздарды ар тараптан колдоп жүрөбүз. Өзүм дагы ошо кыздардын атасы катары келгиле ушул кыймылды уланталы, иштерин баардык тараптан эле колдоо көрсөтөлү деген максатта мен дагы макулдугумду бергем. Анан бүгүнкү күндө мен ошо билишимче биздин катарыбыз көбөйүп жатат. Биздин кесиптештерибиз, райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери, мектеп директорлору, мугалимдерден тышкары дагы өзүнүн активдүү жарандык позициясы бар биздин агаларыбыз, аталарыбыз дагы биздин катарга кошулуп жатышат. Анан негизги бул кыймылдын негизги максаты ошо акыркы жылдары коомчулукта бир кыздарга болгон зомбулуктар көп болуп кеткен. Кыздарга эле эмес, ушу негизи эле жаш өспүрүмдөргө карата зомбулуктар көп болуп кеткендиктен ушул кыймыл негизги максаты ошо балдарга туура тарбия берүү, туура ошо билим алууга жакшы шарттарды түзүү, ар тараптан колдоо максатында биз кыймыл түзүлгөн болчу. Азыркы күндө биз бул жеке эле бир 3-4 адам эмес, жалпы республикалык деңгээлде бизге кошулуп жатканы сүйүндүрүп жатат, жогоруда мен айткандай. Анан биз өзүбүздүн негизги ишибиз менен эле алек болуп, бирок өзүбүздүн негизги ишибизде дагы биз ошо кыздарды дайыма колдоп жүрөбүз.